Жаш эрик долбоорунун кезектеги коноктору ырчы Аксай Мухамбет уулу, жубайы Айчүрөк Талантбек кызы менен келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, Супер ТВнин. Ошо эмне дейсиз? Орозоңуздар кабыл болсун. Саламатсыздарбы? Ошондой эле орозоңуздар кабыл болсун. Ден соолуңуздар жакшы? Жакшы. Кыздар чоңоюп атат. Чоңоюп атат акырындан. Келиңиздер, эми биздин тематика ушундай, салтыбыз ушундай дегендей, канча жыл убакыт мурда таанышкансыздар да, качан үй бүлө катары түптөлүп, бир коломтонун башында келе атасыздар. Айтып бер, Айчүрөк. Өзүң эле айтчы. Биз 2014 жылы баш кошконбуз. Күз айларында. Ага чейин бир 3,5 жылдай кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрдүк. Ошол анан ошол 3,5-4 жыл деле мындай кыз жигитке аябагандай көп деле болуп калат экен. Анан уже акыры үйлөнүш керек болуп калат экен да, болду. Анан көпкө жүрбөш керек экен негизи. Ошол эле аябай эле биз үчүн ушундай ченем болгондо, ушундай 3,5-4 жыл аралык уже предел жетип калган, анан ошол үйлөнүш керек болуп калган, Мен сиздердин сүйүү баяныңыздарды мындай учкай угуп калгамда, өтө көп чуркаган экенсиз, Айчүрөк айымдын аркасынан кезинде. Кезинде бир чуркадым, чуркаш керек болуп калды. Келиңиз ошол моменттерди эстеп көрөбүз. Бир окуу жайда окуп калдык да. Искусстводо Бейшеналиевада. Ошо мен 3-курс убагымда Айчүрөк ошол 1-курска келген. Анан мындай көрүп койчумун мындай эле коридордон өткөндө эки жакка. Мындай, каягында экен деп, бул би жагында хореография тарабында бул биринчи этажда эле жүрүшөт да. Ошол тарапта эле жүрчү, мындай карап койчумун. Аябай эле байкалбай деле жүрө берди. Андан кийин ошо билбейм, ошо жаз айларында ошол жылдын жаз айларында бир практикага чыгып калып, анан булар бийлеп келишиптир. Департаментке, военный департамент бар Медеровадан, ошол жакка бийлеп калып, биздин практика болчу, анан ошол жактан бийлеп калып, көзгө башкача көрүнүп калды. Анан мындай ошол жерден таанышып, сүйлөшүп калганбыз да, бир аз сүйлөшүп калып, ошол жерден эле жагып калып атпайбы. Болду, андан ошондон бери башталган меники ошо чуркамайм. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Меники башында эч кандай деле сезим болгон эмес. Эми где-то бир 5-6 айдан өтүп, анан ошондо кичине сезилди окшойт да. Ага чейин мен сүйүү эмне, эми өзүм 1-курс болсом, 11-класс жаңы бүтүп окуу жайга барсам, анан оюмда деле эч мындай азыр данный момент ошо сүйлөшөм деген ой болчу эмес да. Ал убакта мен бийлешим керек. Анан как раз Керемет би тобуна жаңы кирип калгам, ошондо эми бийлешим керек болгон да. Тойлордо бийлеш керек. Эме выступление, концерттерге бийлеш керек. Анан оюмда такыр сүйөм деп такыр ойлогон эмесмин да. Даже мен Аксай менен сүйлөшөм деген деле эч кандай ой болгон эмес. Где-то бир 6 айдан өтүп, бир жылга жакын, анан ошондо кичине сезим ачылды окшойт да. Мындай Аксай чуркап, керектүү эмелерди гүл берип, эми кыз киши эме го, белек бергенде кичине гүл алганда, анан кичине балким эме мени жакшы көрөт деген ой келди. Анан ошондон баштаган акырындан анан ошо күнүгө чалат, жазат. Универден ал кезде институт болчу, күнүгө көрүшөбүз. Сабакта отурсам деле, сабак бүткөндө ошол алдыма чыкчу да постоянно. Эмне себептен билбейм, бирок анан кийин өзү айтып калды, расписаниеңди көрүп билип болчумун дейт да. Ошол убакта сабак бүтөт, анан ошондо ар дайым эле алдыңан чыгып эле, анан жакшы сөз айтып эле, кандайсың деп атса эле, анан уже көнүп баштайт экенсиң да ал адамгачы. Көнүп, анан уже сезимим ошондо ачылды окшойт да. Мен оюмда негизи
Ачыгын айтканда мен ырчы балага тийбейм депчүм. Потому что мунун уже профессиясын билдим да, бул как раз жаңы, булар музаман жаңы топтолуп келаткан 2000 ошо жаңырдап, ошо ата үйү деген, ошо махаббат деген ырларын ырдап жаңы чыгып атканда мен ошондо билдим да, бул ырдайт экен. Ал убакта как раз баары тең ой ырчы эмне болбойт, ушундай сөздөр аябай айтылчу эле го. Азыр андай айтылбайт, бирок ошол моментте биз 2011-12-лерде аябай айтылчу. Ырчыга тийбеш керек, ырчы деген ой аргы менен жүрүп кетет. Ушундайларды угуп эле анан всё анда болбойт турбайбы деген мен ой келген да. Ошол сөзгө эле кирип алып эле мен деле каччум да. Жок, мен ырчыга тийбейм. Наоборот, качып ошол болбойт деген нерсеге кайра наоборот артынан кууп жетип келеткен. Ошондой эле болду да меникичи. Ошентип отуруп эле мен качтым. Жок, болбойт деп өзүм аябай аракет кылдым. Сүйлөшпөйм, ырчы бала менен сүйлөшпөш керек деген эле принцип менен эле качып жүргөн. Анан ошончо 5-6 ай созулуп кетти. Ошол эле учурда Аксай мырзанын да өзүнүн принциби болгонун билбептирсиз да, э? Мен ошол принцип менен жүрдүм да. Буга деле ошентип айтчумун, карап тур, шашпа. Сен по-любому меники болосуң дейчимин да, ошондо эле. Себеби ошентип калат экен адам баласы сүйгөндө. Кандай? Көздөрүнөн эчтеке көрүнбөй калат экен да, бир гана ай чүрөк болуп калат экен да. Ушундай да. Анан мен сага акыр жетем. Сен мени сүйөсүң деп эле айтчым, сүйүп каласың мени. Сиз моюнга албайсыз ансай. Ыйратыпсың деп азыр. О жерден сылык сыпаат сүйлөп атпайбы, өлө сон киши болуп камерага сүйлөп атат болчу. Ошол кездеги кебетесин азыр элестетсемчи. Чоңдогонучу ушундай мени кыласың дегеничи. Ал кезде эме болот да мындай. Баары тең мындай энергияң ашып ташып турат го. Мындай мен эме болчумун, азыр токтомун. Уже 2 кыздын энесимин, токтомун. Ал кезде мен үйдүн эркесимин, жалгыз кызмын да. 3 иним бар. Анан мен эле көзүм карап чоңойтушуп эле, анан мен да эч кимге баш бербей эле, анан бирдеме болсо сразу урушуп кетип эле, мындай Аксай айткандай чокчоңдоп турчумун чын элечи, мындай эме өзүм ата-энем деле кылчусун да. Эчкилер бар го, орунда турбай эле момент эле жүрөр. Ошондой эле сыяктуу болчумун да, мындай турбаш керек бир орунга, анан мындай спортивный эме чыпчыган эмеге ошондой жүрчүм да, мындай лишпей отурбаш керек, ушундай сыяктуу да, бийлеш керек, мындай. Анан Аксай сүйлөсө деле койчу каяктан сүйлөбөчү деп мындай өзүмкүн бербей эле, анан орус мүнөз болчумун ал кезде. Как раз биздин группалашыбыз өзүм жалаң орусчаймы. Анан Аксай көп айтчу да, сен кыргызсыңбы деп урушчу да мени көпчү. Анан ошентип отуруп эле өзүм басылып отуруп, мен уже жок, кыргызча сүйлөйүн деп мындай эметип эле анан уже кадимкидей түштүм менчи. Чын эле Аксай айткандай высокомерный болуп эле мынтип мындай не деп коет, мындай өзүмдү көтөрүп эле түшүндүрчүм да. Текеберленип. Ошон анан кийин анан Аксай айткандай өзүм басып, мындай болбош керек экен. Анан көп жерден ойлонбой элемин деп сүйлөп салчумун. Битке айтып, анан Аксай ойлонуп сүйлөп жүр. Бирөөгө катуу тиет, бирөө ушунтип отуруп эле мен басылып, азыр андай эмесмин, бирок өзүм кичине уже 8 жыл аралыкта мен уже өзүм мындай кичине болсо да түшүнүп, кичине ойлонуп сүйлөп, турмушту уже түшүнүп калдым окшойт да. Сиздин бир туугандарыңыз эркектер турбайбы, анан кийин сүйүүгө толгон кызды да багындырыш кичине кыйыныраак деп айтышат да. Ошол чынбы? Мен да үй бүлөдө атам аябай көзүм карайт, эркелетет, ар дайым ушундай. Чын эле сүйүүгө эмет турган үчүн, ошон үчүн балким ошон үчүн мынтип өзүмкүн бербей эле, көзгө эчтеке эме болбой эле, ушундай сыяктуу болсо керек. Туура айтасыз, ооба, сүйүүгө толгон эле эме болчу. Аксайга эме болчу эмес. Муктаж эмес болчу. Бирок ошентсе да белектерди берип атты. Кандай курмандыктары эсиңизде калды? Эң биринчи биз уже 5 ай, 6 ай болуп калды, анан бирок Аксай ал убакта сүйөм деп айткан эмес да, мен сени жакшы көрөм деп айтып жүрчү да. Анан бир күнү айтып калды, мен кечинде сага бир сөзүм бар эле деп да. Анан азыр эле айтыр да деп мен түшүндүм да, эмнеге азыр эле айтыр да, кандай эле эме мындай кечки менен азыркынын кандай айырмасы бар дедим да. Анан жок, кечинде айтам деп. Мен окуудан тарадык. Окуудан тарагандан кийин ар дайым бийге барчумун да. Бийге барып, анан кечинде үйгө барып, ал кезде атам менен апам как раз Аяш апабыздын туулаңында болуп калып, Жарксага жакын эле жашайт. Кетип калган, анан мен уктап калыптырмын сабактан келипчи. Анан иним бир маалда келди, бир 8-9га жакындап калса керек. Үстүмө мондай бир гүл алып келип койду да, узундай 5-6 ушундай толтура эле гүл экен да. Койду, анан открыткасы менен койду да, меңиз сизге деп эле. Түшүнбөй инимди карап.
Каяктан кимден десем, ичине акча окуйсызбы деп койду да, мага ушундай эле сөз ичине ачсам мага эме деп жазыптыр. Орусча: "Я люблю тебя, вот что я хотела сказать" депчи. Анан ошондо сүйүүсүн, ошондо даан арнады да, эме депчи, билгисти да. Аны мындай деле айтып койсо болбок да, мисалы, эй, мен сени сүйөм деп, мисалы, ошондой эле сыяктуучу. Ошол открытка дагы эле бар. До сих пор бар, сактап койгом. Биринчи жакшы. Ал уже 13-14 жыл болуп калды, Эмнеге кат менен жазайын дедиңиз? Дух жетпей койду. Жок, дух деле жетет, муну кантип бир байлай кылып койгочу керек болуп атат да. Анда да инимдин телефон номерин алат. Айткан деле банальный эле сөз да, баягы эле мынтип эле айтылып калат го, кыска башкача сөз менен кылыш керек. Анан мунун үйүн деле билбейм да. Анан ошол именно буга сюрприз болуп үйүнө ошол гүл открытка келип калганы именно идея болду да. Анан кантип үйүн табам, кантип билем, анан үйүндө сураштырсам айтпайт бул. Барып аласың дегендей элечи. Анан ошол тиги как раз эме болуп Нурсултан кайным менен сүйлөшүп калып, телефонун сүйлөшүп калып атпайбызбы, анан кийин тигин акыры номерин сурагам, мен номериңди берсем деп. Анан кийин эми мындай керек деп элечи, анан ошо Нурсултанга кайныме чалып, ошо анан ушундай кылайын деп атам ал деген. Өлө тарс жүргөн бала кайным, анан болду, ошо түшүндүм деп эле. Мояка келе бериңиз деди, адрести айтты. Анда эми студентпиз, жөөбүз, анан дос баламды айдатып алып барып эле ошондой кылгам да. Ошондой белек кылсам, анан кичине мындай толкундансын дедим да. Кичине жибип, Ооба, жибип калалы деп ошондо кичине жибип баштаган, кичине мындай чын эле аракет кылып атыптыр деген сыяктуу. Ошондо бир аз мындай кичине эмем ошондо ойгонуп, анан значит, жөн эле айтпайт, потому что Аксай биздин институтта эме бабник деп коюшчу. Ар бир кызды көрсө эле, мен деле коридордон өтүп барат эле байкачумун. Негизи ошентип айтышчу да, эмнегедир менден старше кыздар айтат да, бирок. Өйдө курстагы кыздар көбүнчө ошентип айтышчу да, ой, бул бабникти эмне кыласың деген сыяктуу эле ушундай элечи. Анан коридордон өткөн кызды жөн кетирчү эмес да. Анан айын ушундай эмеси привычкасы бар болчу, анан айын дегенчи. Мен деле окчумун аны постоянно элечи. Анан айын деп ар бир кыз ушунтип айтчу да. Мындай эле да. Анан кийин мен менен сүйлөшкөндө ошонусу калды да. Канчалык олуттуу экенин сынаган турбайсызбы? Анан ошондо кичине эметтим да. Ошондо билдим да, значит, уже мындай жөнөкөй эле кыздар эмес, уже мени башкача эмеде уже кабыл алып аткан экен деген сыяктуу эме кетти да, ойчу. Анан ошондо бир аз ишенип, анан Бирок сиз айтып атпайсызбы, ырчылардан каччумун депчи, анан көрсө ырчылардын бир плюсу романтик болот, Ооба, романтик болот. Көп эле романтикалуу көп эле нерсе кылды. Ооба. Канча да творческий адам да. Анан баягы ырдап атканда деле булардыкы эмеси сезимдери ар бир немеде алмашып, анан романтикалуу нерселерди көп ой келет болуш керек да. Мисалы үчүн мен деле бийчимин, мен деле ошо романтиканы эмесин, мен деле көп требует этем да, мисалы үчүнчү. Ошондой болсо, мынтсек деп ушундай эле сыяктуучу. Балким ошо творческий адамдар романтикага жакын болсо керек. Азыр баягы колду суроо башкача болуп калбадыбы, мындай мода болуп кеттиби, же мурдагандай эле ошол жылдары сиз кантип колун сурадыңыз? Вот именно ошол кол сураган эмесмин да. Баягы ошондой эле кылып койсоң болмок деп, бул мындай азыркы эмелерден, инстаграмдардан көрөсүң го, предложенияларды, өлө кылгандарды. Ал кезде уже экөөбүзгө уже мындай белгилүү болуп калгандай, эмне мага тиесиң да, мага тийгенде сен кимге? Мен сени алам деп эле ошого уже мага да кулагыма болду да, сиңирип койгон да. бирибизди сүйөбүз эми, анан жөн эле понт кылып, анан мага тий деп эле. Ой, күзүндө тиги там бүтсүн эми, ошол эле там бүткөндөн кийин уже үйлөнөбүз да деген уже цел да уже. Анан баардыгын билгенден кийин анан болду да, анан жөн эле пафос Бир эме кыздарыбыз сурап калат да, ушундай эмелерди, видеолорду көрүпчү. Папа, сиз мамама ушундай эме кылдыңыз беле депчи, мындай сурап калышат да. Анан болбосо кылгам дейт. Анан кантип кылдыңыз эле депсе, бул тамашалап мындай эме кылгам деп коет да. Ал убакта видео жок болчу. Ал жок, эмеден мындай эптеп бир эмеден мындай айланып анан бүтүрөт да эмесинчи, кыздар менен диалогунчу ушундай болгон депчи. Анан мен деле бирок ошол убакта аябай деле көп эч ким монтип, азыр аябай кол сурашат го, ошондуктан андай
Мындай деле көп болсо керек, жок болсо керек, көп. Такыр эле эчтеке эмес, күмүш эме көзү бар атайын эме кылган. Мен сени мындай шакек такканда эме кылыпчы мындай. Брондоп коеюн деген сыяктуу. Ал кезде да биз эме мен да тойлорго ошо би тобу менен тойлорго аябай көп чыкчубуз да. Анан балким кичине эметип мындай белгилүү болсун деген эме кылып такканда, аны ошо как раз биз үйлөнүп атканда ЗАГСтан чечип, анан алтынга алмаштыргам да. Ошоға чейин мен тагын аны бирок сактап койгом. Кийин эркек бала болуп калсак, анан ушуну эмеси келинчегиң, то есть девушкаңа так деп бир эме кылам деген эме кылып койгом да, мындай эме кылчы. Сактап койгом да, ырымдапчы. Бизде эме болсо эмнеге жаман эмес деп мындай ошону аябай эме ырымдап койгом да. Буюрса кийин эркек бала болуп калсак, балким эме кылам. Буюрса. Ата-энелер менен тааныштыңыздарбы ага чейин? Ооба, ага чейин. Бул менин эме курбу кызым деп мындай Дем театрынын концертинен бираз көргөзүп койгом. Мамам, папамдарга ошол жерден көрүшкөн, деп мындай байкашат ал кишилер, мындай. Могу жерден башын, чачын эмесине чейин. Учуна чейин карашып. Кайнсиңилерим, кайнежелерим бар болчу. Ушулубуз турбайбы деп мындай карап калышкан. Андан кийин ошо биз үйлөнөрдүн алдында анан ата-энелерибизди тааныштырганбыз. Биз негизи күзүндө үйлөнөбүз деп. Анан ага чейин бир кайсы айларда эле? Жайында бир августтардабы ошол маалдарда эми чечишип алалы деп. Анан ошондо экөөбүз эме стол уюштуруп бир кафеден ошол кезде таанышкан. Келин болуп келгенде сиз айтып атпайсызбы, кичине орусташкан, үй бүлөдө чоңойгом деп, орус чалыш болчумун деп, кичине кыйынчылыктар болдубу? Жок, мен өзүм эле орустар менен аралашып эле мындай курбуларым деле бар эле, кошуналарыбыз деле орус болот. Ата-энем бирок кыргызчаны так сүйлөйт. Сонун эле кыргызча эмени баарын эметчет. Ошол кездерде өзү көп кеткен. Өзүм ошол тарапка мектебибизде орус болчу да, бирок кыргыз класста бүткөм. 2-класска чейин орус класс, атам ошондо коркуп эле, кой кызымды кыргыз класска койгула эле, орус болуп калбасын деп эле, анан ошондон кийин эле кыргызчаны сонун эле, просто ошол момент чын эле аксы айткандай мындай орусча сүйлөш керек, мындай эме болуп элечи, ушундай болуп кетсе керек да, балким анан Аксайдын үйүнө, то есть үйүбүзгө барганда бат эле көнүп кеттим. Мен атама аябай жакынмын да. Анан кайнатамды, атабызды мен өзүм атамдай кылып эле, сразу эле атам менен аябай бат эле эме болуп кеттим да, мындай тил табышып эле. Апам менен деле бирок мындай өзүмдүн атамдай көрүп эле бат эле көнүп кеттим да. Мен өзүм атам, апамдар да айтып калчу, кызым ошол үйгө барганда өзүңдүн үйүңдөй болуп эле бат эле көнүп кетсең экен деген неме кылчу да. Анан барып эле эмнегедир бат эле көнүп кеттим. Анан кайнежелерим, 4 кайнежем бар, кайынсиңдим, анан байкебиздин дагы 3 кыз бар. Анан ар дайым чогуу жүрүшөт да. Анан бат эле монтип эле колдон буттан алып эле коноктошкондо мындай монтип эле бат эле мындай мени бат эле көнүрүп алышты өздөрүнө дагычы. Мен да бат эле көнүп кеттим. Оор эчтеке болгон жок да, менде кыйынчылык болгон жок. Бираз салттардан эле мындай түшүнбөстүк болуп кыйналбасам, атак көнүп эле кеттим бат эле. Кыйын окшойсуң, чуты? Жаңы ачылыш болуп аткандай карап отурасыз го, эмнени айтып берип атат? Жок, сүйөм да. Сүйүп карап атам. Сон ошол көз караш өчпөсүн. Ырчыга тийбейм деп атчумун деп атпайсызбы? Кайра эле ошол темага келгим келип атат. Кандай экен анан ырчынын жубай болушу? Акта жүрөсүң, келбейсиң эртерээк. Жок, оор эле. Мен үчүн мындай жөнөкөй мындай эмени творчествону түшүнбөгөн адамдар көп сурай берет да магачы. Кантип мындай, кантип чыдайсың деген сыяктуу элечи. Анан башында жаңы үйлөнгөндө мен аябай түшүнгөнгө аракет кылчумун, потому что Аксай көтөрүлүш керек да. Дальше жылыш керек, кечке эле бир орунда. Ал убакта Аксай институтта иштечүм, агай болуп. Анда көп деле тоюп, мындай аябай деле чыкчу эмес. Анан мындай убакыт өткөн сайын чыгып көп эме болуп, анан үйдө көп жок болчу. Кичинекей улуу кызым төрөлгөндө жалгыз көп болдум. Гастролдоп кетет, мындай көп жок болчу да, анан түшүнгөнгө аракет кылчумун аябайчы.
мындай өзүмө эме сөз беремин да, мен да эми ошол творчествонун адамы болгондуктан мен да түшүнүшүм керек. Балким мен ал тармакта түшүнбөсөм, анда уже башкача болмок да, кызганып, кечке эле эме эмнеге тинтесиң, эмнеге минтесиң деп, балким ошондой суроом көп болмок да. Анан өзүм ошондо тийип атканда эле уже даяр болчумун. Мен да ошол тармакта болгондуктан мен түшүнүшүм керек деген эме өзүмө аябай кызганып атсам деле, туталанып атсам деле мындай өзүмдү басчумун да. Ай жүрөк, сен ошол адамды тандадың, и ошол творчествону сен түшүнгөндүктөн сен түшүнүшүң керек деген эмеде көбүрөөк мындай өзүмдү басчумун да аябайчы. Бирок түшүнө эле келатамбы? Ай, билбейм, айта албайм дейсиң. Аксай Мукамбет уулу 9-майда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониясында жандуу концерт берген жатат. Ушул концерт жөнүндө да сүйлөшкүм келип атат. Концерттеги жубайыңыздын функциясы эмне? Концертте мен жанымда болуу постоянно. Мен костюмдарды эме не деп коет эле, жанагы жанымда Костюмерби? Костюмер да, жанымда ырдап бүтөрүм эле даярдап турат баардыгын. Шапа-шуп кийине калганга, эки жагымда карап, жаканды түздөп турганга, кебетемде карап туруп, сүрө калып, тердей калсам сүрүп баардыгын, мен бутум кийгичекти, бул моюндарымды сүртүп, эми концерт, жандуу концерт деген аябай жөн эле сахнага кирип чыгыш эмес. Аякта деген ушундай бурганак болот да. Ошону аябай тээр жүгүрөт эле, ошолор баардыгын ордуна келтирген Айчүрөк. Бул уже оң колумда. Кадимкидей жардам болот. Дем алганга, мен дем алып алганымга кадимкидей эс алдырганга убакыт көбүрөөк болуп калат да. Мен 8-марттын айланасында бир 3-4 концертке катар барып калдым да. Анан кийин Дем театрынын концерти, филармониянын жаш солисттери, андан кийин филармониянын 8-мартка арналган да концерти болду. Анан күн сайын эле сизди көрүп аттым сахнадан. Анысынан да, мунусунан да жандуу ырдап аттыңыз, оркестрдин коштоосунда ырдап аттыңыз. Анан бул оорчулук жаратпайт бекен? Ошол күндөрү сиз айткандай нагрузка болуп кеткен. Себеби ошол концерттерде чуркап калдык аябай. Концерттен концертке чуркап калдык. Анан бир эле ошо филармониянын концертинде эле басым менде болуп калган. Оркестрдин ырдалган ырлар көп менде болуп калды. Анан ошол негедир ушу 2 күн 3 күн ырдагандан кийин өзүмдү башкача сезип эле. Анан маэстро эмеге чакырса, репетиция чакырса, ошол жактан дагы маэстро түшүндүрүп кыйналып атам, эс алып алат окшойм деп. Өзүм деле мындай чарчаган деле жокмун, бирок моюн физикалык мындай моральный ушул мээм ушундай чыңалып, мындай чарчап, элдин көзү өтүп кеттиби деп коем да, бир ушундай өзүнчө өзүм дем салып кичине мындай эме кылып коюп аттым. Жаш солисттер менен көбүнчө сизди чыгарып атышпадыбы? Жаңы курам алган экен, 18 ырчы алган экен. Ал бир сиздин ошол жерде көзүрлүгүңүзбү же эмнеге ошентип сизге ошол жоопкерчиликти берип атышты? Эми жоопкерчилик аз, биз просто филармония табында болуп турган ырчыларбыз да. Мындай чынында убагында ырдагандар ырдап кетишкен, жакшы. Азыр биз ошол убактын бир ушу табында ырдап атабыз да. Ошон үчүн биз керек болуп атабыз. Жаш солисттер келди. Алар эми жаш келип алып эле баягы ырдап чыкпайбыз. Биз дагы ошентип келгенбиз. Такшалып 2-3 жыл такшалып туруп, анан дагы менин убагыма келет. Ошондо алар дагы ушундай сахнадан түшпөй талапка ээ болуп турган мезгил болуп калат да. Мен азыр ушул мезгилдемин го деп койдум да. Мен да бир доорум өтөт да. Азыр басым көп интернетте болуп атат. Көп жанагы мындай тойский халтурага көп басым, жеңил желпекке көнүп калган, бирок ошол эле адам мени бир филармониядан көрүп алса,
болду бул жакта уже Аксайга барып дагы бир угуп кетишкер эле деген сыяктуу калып калат да. Мен уже 100% ишенем да, өзүмө да ишенем, анан көрүүчүгө да ишенем. Ошентип анан бизге ушинтип көрүүчүлөр келе баштайт. Анан Аксайды көрөлү деп анан талап мен жакка кое баштайт. Аксайды көбүрөөк чыгаралы деп. Анан ошондуктан мен Аксай болгон, Аксай бул ырдасын, тиги ырдасын деп көбүрөөк чыгып калып атабыз азыр. Ошол жандуу ыр менен ырдоо керек деген эреже киргенден кийин да аудитория кичине өзгөрдү окшойт, башкача бир дем ачылды го филармонияда. Филармонияда май айында быжыраган ырчылардын тизмеси турчу. Филармонияда концерт берет деген. Азыр жок. Кадимкидей ошол ырчылар жок. Ошол ырчылар кадимкидей концерт бербей калышты. Сиз канча ыр ырдаган атасыз? Өзүм ырдаган ырларым эле бир 25 ыр болуп атат. Бул эми толук азыр бир концерт бир 30-32 чыгарма. Ошол менен 25 ырын өзүм ырдайм. Ийгилик каалайбыз. 9-майда Аксай Мукамбет уулунун концертине чакырабыз биз да. Сиздерге рахмат айтабыз келгениңиздер үчүн. Сонун сүйүү баяныңыздар бар экен, ортодо мамилеңиздер да суктанарлык экен. Рахмат, бактылуу болуңуздар. Рахмат. Мен сени сүйөм. Ал эми биз сиз менен коштошобуз, аманчылыкта көрүшөлү.